Кадамжай районунун Бирлик айыл аймагы деңиз деңгээлинен 2000 метр бийиктикте жайгашкан. Жергиликтүү жашоочулар дыйканчылык, фермерчилик кылып оокат кылышат. Аталган айыл аймакта жыл сайын 294 гектарга картошка эгилип, 15 000 тоннадан ашуун түшүм жыйналып алынат. Элдетке байланыштуу чек аралар убактылуу жабылган. Чек аралардын жабылышы дыйкандарды түйшүккө салууда. Имамалы Айтемиров бул жылы 50 сотук жерине картошка сабиз эккен. Күн түндебей картошка талаасын сугарып, дары-дармегин берип караган. Эми минтип эмгегинин акыбети кайтып, өткөн жылга салыштырмалуу мол түшүм болгон. Азырынча жакшы эле. Биз ушу эрте баары буга кеткен расход көп. Расход карточкага кымбат алабыз урууну. И дары. Ошондой эле жер айдоо салак эле кыймат болуп атат. Актаганы нормально эле. Түшүмдүүлүк өткөн жылга салыштырмалуу жакшы болгон, анткени бул жылы сугат суудан тартыштык жаралган эмес. Деген менен бул жылы чек ара бекеттери жабак. Дыйкандар үчүн сатуу жагы көйгөйдү жаратып турат. Подвалга коюшат, анан сортировать этип Өзбекстанга сатылат основной бизде. Быйыл пандемияга байланыштуу сатык жагыбыз кыйыныраак болуп атат, дыйканчылыкчы. Сабизибиз, картошкаларыбыз. Азыр эми картошка сатылбайт го, сатылса деле азыр 12 сомдон сурашып атат быйылкы жылга. Эми түшүп кетеби, түшпөйбү, Алла билет анысыны. Картошка сабиз облустун Айдеркен өрөөнүндө көп өстүрүлөт. Анткени аталган айыл аймактын климаты жагынан өстүрүүгө ыңгайлуу. Өстүрүлгөн картошка кошуна Тажикстан жана Өзбекстан өлкөлөрүнө экспорттолуп турган. Бул жылы 70% Өзбекстанга экспорт болууда. Бүгүнкү күндө дыйкандар тарабынан өндүрүлгөн картошкалар жергиликтүү базарларда сатылууда. Ал эми экспортко чыгууда өндүрүлгөн продукциянын 70% Өзбек Республикасына экспорттолуп атат. Бир сотик жер аянтына 300 кг картошка урууга туура келет. Облус аймагында 2320 гектарга картошка эгилип, 34 446 тонна түшүм жыйналып алынды. Алтынай Мырзадолат кызы, Салам медиасы үчүн.